Саламатсыздарбы, эфирде биздин замандын кишилери берүүсү. Аны мен Мирзат Муканов алып барам. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Майрам Дүйшекеева. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат, саламат. Алгач жакында алган көптөн күттүргөн сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат. Анан башында эле айтып алайын. Сиздин бир интервьюңузду окуганда айтып тур элеңиз да, мен баягы көп күлөрбөйм, бирок көңүлүмө жаккан киши менен ачылып жашылып жакшынакай эле сүйлөшөм деп айтканыңызды окугам. Ооба. Анан сизден сураныч, ачык эле жакшынакай сүйлөп бергенге аракет кылсаңыз. Өтө чачылып кетпесем. Макул. Анда алгачкы суроо ошо сиздин бир интервьюңузду окуп атканда, сиз кантип чыгармачылыкка келип калганыңыз жөнүндө, жанагы мен Майрам Дүйшекеева, мен артист болом деп жазып койгонуңузду окуп алып аябай бир күлдүм эле да. Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Эми бул Кудайым берген талант, үн. Ушу бала кезимден эле болсо керек деп ойлойм да. Бала кезимден эле ушу мектепте дагы менден ырчы эч ким жок болчу дегендей. Мугалимдериммен бери чогулуп алышып, мага общий тетрадьты беришип, анан ыр жаздырышар эле, анан ырдатышат. Анан кыйын болуп эле ошол жакта деле ырчы болуп өзүмдү кичинекей бир көк көйнөк анан кыпкызыл чыптама тиктирип алып, кичинекей тиги топу ошолорду жасатып алып эле мен мектепте деле артист болчумун да оюмда. Бирок ошо балалыктагы менин эңсөөм аткарылды деп эсептейм. Аягында келип артист болом дечимин да, себеби мен ырчылыкты баягы же актрисабы, аларды менде айырмалоо жок болчу да. Мага иши кылса кыргызча көйнөк кийип, тебетей кийип, ошо артистка болушум керек болчу. Анан аягында башында актриса да болдум. Ооба. Аягында келип анан ырчы болдук. Келип ырчы болуп калдым. Атаңыз сизди медик болсо деп ойлочу экен, Эми ал учурдагы улуу адамдар түшүнүгү ошондой болуш керек да. Артист болсо бул аты булганат, турмушу бузулат. Эми ошондой бир сөздөр, ошондой бир убакыт болсо керек деп ойлойм да. Артист болуш кыз кишиге бул болбогон кесип да. Анан ата-энем чындыгында эле каршы болушту. Сен артист болгондо эмне кыласың, балам? Ийне сайганды үйрөнүп алсаң эле, ушу кор болбой жашайсың. Жашооңду кор болбой жашасаң болду. Анан артист болсоң, турмушка чыкпай каласың. Турмушуң бузулат, балам. Ушу медик болгону деп эле мени медучилищага эле алып барып, сүйлөшүп, аябай сүйлөшүүлөр жүрдү да. Иши кылса мен өтүп кетишим керек болду. Алардын максатычы. Анан диктант жазып атып эле анан эки баракты ачып, анын ортосуна жазып койдум. Мен Майрам Дүйшекеева артист болом. Эл диктант жазды. Анан жаап, фамилиямды жазып туруп, анан өткөзүп койдум. Билем да кулаарымда. Эртеси күнү келип билмексем болуп карасам жокмун. Ой жыргалып. Ушундай кубандым. Ошолордун баарынын чогулуп келген кесепети ушул окшойт деп ойлойм да. Буйруп эле мени ырчылык өнөргө жол ачылыптыр да мага. Анан Жумамедин Шаралиевке жолугуп, ошондон чыгармачылыкка аралашкан болушуңуз керек эле. Жумамедин агай ошо мен Нарында иштеп жүргөндө эң биринчи Гүлдесте ансамблинде ырчы болуп иштедим. Анан кийин театрга кирдим. Театрда чоң ролдорду ойнодум. Мисалы үчүн Кадырбай Мамбетаконовдун Үкөй спектаклинде Үкөйдү ойнодум. Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет спектаклинде Сейден ойнодум башкы роль. Островскийдин Довул пьесасында Катеринаны ойнодум. Анкиловдун Солдаттын жесири деген спектаклинде Полина дегенди ойнодум. Ушундай чоң ролдорду ойноп калдым да. Актрисалык деле жөндөмүм жакшы эле экен деп ойлодум да кийин. Анан ошол жерде мага мени театрга, ошол актриса болгонго мени Жумамедин агай алып келген. Менин чын эле өнөр жолума жол ачып берген ошол киши деп ойлойм. Мүмкүн театрда деле калат элем актриса болчу. Бирок ошол кишинин деми менен, ошол кишинин түрткөнү менен
ошо ойлонуптур. Театрда Зағипа Чешейбаева деген эжебиз бар болчу, билесиң. Ошол эжекебиздин үнү эмне деген үн эле. Долоонду ырдаганда Усубалиевпи, Усубалиев агай өзү туруп кол чаап, анан өзү сыйлыгын тапшырган экен ошо долоондун аркасы менен. Анан ошондой чоң кишилер менен иштедим да. Бирок Жумамедин агай мени борбор деген борбор. Сен борборго барышың керек. Сен жанагы чоң оркестрга кошулуп ырдашың керек. Сенин үнүң укмуш деп акыш мени кызындай ушундай алып эстеп, бапестеп үнүмдү ошо нарындан ырдоо жолун үйрөтүп мага, ырдатып, ошончо түрткү болуп отуруп анан мени борборго, филармонияга, Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестрине алып келип, мени ырчылыкка, мындайча айтканда, кандай десем, качып калдым да, ал киши мени таштап кетти. Филармонияга келгениңизде, ошол мезгилдеги эң атактуу эле музыканттар сизге кыргыздын Людмила Зыкинасы экен деген аты качып тургандай болду эле ал. Анысы деле чын экен, мен учурунда жаш кезде окуп, ошо менин үнүм кандай, үнүмдүн бийиктиги, тембри эмне экенин деле чын эле билбептирмин. Мен аны кийин билдим да. Анан баары эле айта беришчи, ошо орустун Зыкинасынын үнүндөй биздин Майрамдын үнү деп. Ага деле рахмат, элге да рахмат, ошо бааны мага берген. Анан ушу мен нарында иштеп жүргөндө бир иш-чарага келип калдык. Иш-чарага келип, анан бир Нарымбек деген байке баян менен ырдап, өзүнүн ырын. Анан мен жөн эле кошулуп турам да, эле фальцет алып чыгам. Ошо жерден мени Жумакматов көрүп, анан концерттен кийин кабинетине алып барып, чоң артисттер, Сартбаева, Жалгасынова, жанагы агайлар баарын жүргүлө деп чакырып, барып менин үнүмдү текшерип ошол жерден. Анан эми низкий деп коебуз, эң ылдыйкы, ошону алдырып, бийигин алдырып, көрүп, анан смотрите, какой голос, какой тембр деп эле ошентип өздөрүнчө сүйлөшүп атышат. Анда мен жапжаш эле бир 16-17 жаштамын көп болсо. Анан мен айтты, сен келип оку, мен общежитияңды берем. Сен айлык алып көнүп калыптырсың. Мен театрдан сага айлык бөлдүрүп берем. Сен мага ырчы гана болуп бер деп. Ырчы, мен эмне ырчы болот экен? Мен меццо сопрано деген ырчы болмок экен. Андай үн жок деди, бизде жок. Сен окуп эле беришиң керек, ырдап беришиң керек деп. Меццо сопрано деген эми бул аялдардын эң жоон үнү экен да. Бирок ушу борборго жиберүүдө сиздин нарындагы кесиптештериңиз, баягы ага эжелериңиз бир аз каршы болгонун уктум эле. Ой, кесиптештер эмес. Кесиптештер көбү кетпей деле калса дедим, пендебиз да. Ошо кездеги обком, горком дегендер бар болчу. Ошондогу чоңдор Дүйшекееваны Фрунзеге бастырбагыла деген тыюу салышкан да. Бирок ошого болбой эле мен ошо Шералиев агайдын концерти менен келип, анан ошондон кийин анан калып калдым. Фрунзеге келерде Капар Медетбеков, Бакирдин Алиевтердин батасын алып, анан ошол батанын негизинде балким ийгиликтерге жеттим экен деп бир айтыптыр элеңиз да. Батанын күчүнө ишенесизби? Рахмат ошо ага эжелериме. Ушу Зағипа Чешейбаева эже, Капар Медетбеков, Бакирдин Алиев, дагы көп эжелер ушу мен кетип атканда Бакырдинова көз жаш кылды да, айланып кетейин. Себеби мен актрисалык жагында күчтүү экен да. Жаш кезде билбейсиң да, эчтекенин баасын, баркын билбейт экенсиң. Анан ошондо ошо киши көз жашы кылып, анан фойеде турабыз. Мен барып, оркестр учуп кеткен Украинага. Мен алардын артынан кетишим керек болчу да. Анан барып, жылуу кийим, андай-мындай жүктөрдү алып келишим керек болчу. Анан Чуркан мойдон театрга кирип бардым. Кирип, өзүм деле көз жашым кетип атат да. Кете албай атам, кыйып кете албай атам. Эмне кылам? Калсамбы? Же кете берсемби? Ушундай ойлор мени аябай эзди да. Анан ошол жерден агайлар, анан эмне кылабыз эми? Мейлиң эми ак жолуң ачылсын. Борбор деген борбор. Аяка көрүнгөндө эле ала бербейт, кызым. Сени тандап, сени алам деп аткандан кийин сен барышың керек.
ак жолуң ачылсын деп ошо эже агайларым мага ак батасын беришкен. Эми кандай десем, биз могу чыгармачыл адамдар биз жакшылыктарды көксөйт экенбиз да. Жакшылык эле болуп турса экен, тынччылык эле болуп турса экен, ушу элдин маанайы жакшы болсо экен деп. Себеби баягы нам бар, ырчы бар, нам бар, ыры бар дегендей, эл болсо, элдин маанайы болсо анан биз барбыз да. Ошондо гана эл бизди баалай алат. Анан мен ойлойм, ушу канчалык турмушта баягы канча баскычтарды басып өттүм. Кыйналуу күндөрдү дегендей. Аны бүгүн эле минтип калганга болбойт да. Чокойду илип коюп эстеп туруш керек дегендей сөз. Канча баскычты басып өттүм, канча кыйналдым, канча оорудум, канча жалгыз бой бала чоңойтуш мага кыйын болду. Ошонун баарын мен ойлойм да, ошо элдин арасында канчалык кыйналып атсам да, ошо элдин арасына барып, элдин астына чыгып ырдап, ошо элдин батасын алчумун. Анан чындыгында эле мен ойлойм, ошо элдин батасы менен агарып, көгөрүп деген сөзгө мен ишенем. Мен билгендей, эгер жаңылышпасам, филармонияда эле иштегениңизге бир 40 жыл болуп калды, Ооба, 39 жылга кетти. Дарак бир жерден көгөрөт деген макал сизге карата айтылгандай. Анан Рахмат. Эми баягы сиз эл көзүндөгү адам болгондон кийин сиздин интервьюларыңызды көрөбүз, окуйт экенбиз да. Бир учурда бир айтканыңызды уктум эле. Чыгармачыл адам болгондон кийин анын үстүнө баягы көрө албастык, бут тосуулар болот экен да. Ал тургай Майрам Дүйшөкеевни кетиребиз филармониядан деген да сөздөр болгон дешет. Ошондо өзүңүздө мындай балким филармониядан кетип калайын деген ой болду беле? Жок. Туура, сенин айткандарың баары туура. Ушул филармонияга киргенден баштап мен ушу филармониядан кетейин деген бир оюм болгон жок да. Могу 90-91 жылдары аябай кыйналдык го. Биз эле эмес. Деги эле кыргыз эли кыйналды. Анын ичинде өнөр адамдары калп айткан менен болобу, ачка эле калбадыкпы? Ачка эле жүрбөдүкпү? Анан мен конокко барып тамашалап тамактан десем айтып калчумун. Жок, бүгүн чоң тоюп алып, эртең кайра ошонун ордун толтуруш керек да. Ошон үчүн биз кичинеден жешибиз керек депчи. Анысыңарындай мен ушу филармонияга келгенден бери канча жетекчи келип кетти. Ошолордун арасында адамгерчиликтүүсү да болду, акылдуусу да болду. Эми баягы мындай грубо болуп калат го айтканым. Бирок мен ушу ар бир сөздү, ар бир ишти бетке айтып көнүп алып турмун да, Мирзат. Ушу жеримди билем өзүм жакшы. Бирок ошонун ичинде баягы ишин да билбеген, элди да баалабаган, талантты көрө албаган бир кыска ойлуу жетекчилер да болду. Мен да кетирем деген жетекчилер болду. Мага тийишкени кандай, мындай кетиргенге аракет кылып, мындай жолдорду жасаган жетекчилер да болду. Бирок мен ишимди так аткардым. Мен так жүрдүм. Мен филармонияга душмандык кылган жокмун. Элдин алдындамын. Кудай берген үнүм менен концертке чыгып, элдин маанайын көтөрүп, бүт бардыгы ордунда болду. Мен жумуштан калган жокмун, гастролдон калган жокмун дегендей. Биздин ишибиз эле ошол. Мен ошонун баарында так жүрдүм. Мен ошон үчүн эң башкысы бул кетире албаган себептери менин үнүм болду да. Кудайга шүгүр. Андан бери биз деле карап көрсөк 20-дан ашуун жетекчи алмашыптыр филармонияда. Андан сырткары башка дирижер деген да бар да. Ооба. Ошол жетекчилер менен иштешүүдө 40 жылга жакынкы сиздин карьераңызда эң эсиңизде калган жетекчи ким болду? Жакшы жагынанбы? Жакшы жагынан. Жакшы жагын айтып көрөлү. Жакшы жагынан менин эсимде калган, мен эң биринчи келгенде оркестрге алган эл артист биздин башкы дирижерубуз Эсенкул Жумабаев деген агай болгон. Ал киши оркестрде бир ушундай бир салмакта кармачы иштеген ишин айтып атам.
ал кишинин жасап аткан ишинде бир кылдай бир чет нерсе жок эле да. И ошол эле отурган коллективди дагы кармаганы, концертти кармаганы, эми бул өзүнчө бир, кандай десем, өзүнчө бир чоң талант, чоң ишмер болчу да алагай. Ошо киши алган мени биринчи келгенде оркестрга, ырдатып көрүп анан, ой, молодец, как Зыкина деп. Ошондо оркестр мага кол чаап жиберишкен. Биздики болду дешипчи. Андан кийинкесинде алган дирижер Төлөгөн Томутоев, эл артист. Эсенкул агай ошо мен келгенден кийин бир азыраак иштеп эле кетип калды. Төлөгөн Томутоев дагы бир 10 жылдай иштедиби. Ошол учурда мен репертуарым көбөйдү да, оркестр менен. Ошол учурда мен репертуарым көбөйдү. Ошол учурда мен катуу ырдадым. Мындай мисалга алсам, ошо кездеги ырлардан Түгөлбай Казаковдун Арманы, бул эмне деген ыр, оркестр менен. Аксубай Атабаевдин Шуулдаба теректерим. Ушундай бир керемет ырларды ошо Төлөгөн Томутоев агайдын дирижерлук учурунда мен көп ийгиликке жеттим десем болот. Сиз жогоруда айтып атпайсызбы? Нарындан Борборго кетип атканда балким калып калсамбы деген да ой болгон депчи өзүңүздө. Азыр эстесем дагы. Сиз өзүңүзгө мындай суроо берип көрдүңүз беле? Балким нарында калып калсаңыз, бүгүнкүдөй ийгиликке жетет белеңиз, же жетпейт белеңиз деп. Эми Мирзат, сен акырын сурап алып, көп нерсени тетиги бурчтан бери чыгарып алат экенсиң да. Эми нарында калсам деле, мен нарында деле ырдачыбыз. Спектакльден кийин ырдачыбыз да, гастролго чыкканда. Менин актрисалык жагымда күчтүү болчу. Анан мүмкүн жетмекмин. Эгерде баягы Советтер Союзу кулабай, бир кичине да болсо чындык болсо, кичине да болсо түздүк болсо, элдин баары баягы түз жолдо болсо, ойлорубуз таза болсо, ошондой учур болсо, мен Нарын театрынан деле жетмекмин. Анан эми буйрук экен, мектеп филармониядан жетип отурам, бирөө айтат, кеч алдың дейт, бирөө айтат, эрте алдың дейт. Мен айтып атам, эчтеке эмес, мен ошончолук эмгек кылдым, ошончолук жанагы кетиребиз деген кишилер менен мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, түртөбүз деген кишилердин тоскоолуна туруштук берип, мен 39 жыл филармонияда иштедим. Ошон үчүн мен азыр кандай десем. Анда кийинки суроо, канча жыл мурда билбейм, бирок бир интервьюңуздан угуп күлдүм эле. Ырчылардын арасында сиз кашан ичинде чыйпылдактар деп атап койгон адамдардын категориясы бар экен. Алар кимдер? Эми бир мындай сөз келе калганда, бир убактысы бола калганда айтылып кетиши мүмкүн. Бирок эми чыйпылдактар деле жок эмес да. Ооба. Чыйпылдактар азыр көбөйдү. Илгерки мурунку учурда, Союз учурунда, ошол чыйпылдактар филармониянын сахнасын келип тебелеп, тепсеп булгабайт эле да. Бирок ар бир кишинин эмеси бар, укугу бар. Кандай кылса, эмне кылса. Сөз айтсаң эле жаштарга катуу тиет да. Бирок жаштардын баары эле жаман деп айтпайм мен. Жаштардын ичинде дагы жакшы үндүүсү бар. Жакшы баягы келбети, өңү, түзү, үнү келишкендер бар. Эркек балдардан дагы, кыздардан дагы. Мен баарын жаман дебейм. Бирок өзүң айткандай чыйпылдактарды эми эл деле көрүп турат. Эмне кылат эми? Алар деле элдердин туугандары, элдердин баягы сүйүүчүлөрү болуп атат. Айрыкча азыр жаштардын сүйүүчүлөрү болуп калып атышат. Сөздөр мүмкүн ошол жаштарга бат-бат сиңет болуш керек да, жана айтылып аткан сөздөрчү. Ал биздин учурубузда сөздүн ар бир фраза угуучуга сиңиш керек эле. Бул ырдын мааниси эмнеде? Ырдын мааниси сөзүндө да. Анан мүмкүн бир настроением жоктоо, бир кандайдыр бир учурда айтсам айтып койгондурмун. Бирок жок эмес.
жана жогоруда айтпадыңызбы, айрымдар айтат, баягы наамды эл артисин кеч берди деп, эми ал бизден көз каранды эмес экен да. Ооба. Наамды кечирээк алып калганыңызга дагы бир себебин уктум эле. Кайсы бир митинг тардап койгон деп дагы бир шылтоолорду айтып, анан бир аз артка жылдырып койгон деп ошондой болду беле? Мен эмгек сиңирген артистти 1994-жылы алгам. 35 жашымда алыптырмын. Ал кезде азыркыдай өзүбүз документ чогултуп, өзүбүз тааныш издеп, күйүгүп, качан, кайсы убакта мен жулуп алсам деген убакыт жок болчу анда. Биз билбей да калчубуз. Ким заслуга алып, ким почетный, ким народный алып аткан. Биз билчү дагы эмеспиз. Документ менен ишибиз жок болчу. Биздин иштеп аткан жерибиз узатчы, эмгегибизди баалап. Андан кийин 2008-жылы 2008-жылга жетпей бир митингде площадьта. Эми телевизордон көрүп отуруп, элдин күйүп атканын көрөсүң да, кайнап атканын көрөсүң. Анан андай учурда мен өзүм отура албайм да. Анан учкан бойдон барып, ушу площадьта бир машиненин үстүнө туруп алып, ары бери өтүп ырдаганымды билем да. Ошой мен элге жардам бергеним эле ошо болуп атат да. Колуман келгеним, өнөрүм. Ошо машиненин үстүндө ырдап, ушу площадьта ары бери жүргөм. Андан кийин да бир митингде ырдагам. Анан мен ал кишини билем. Ал айтыптыр, мен турганда Дүйшекеева народный дегенди унутсун деп. Эми аны бул жерге айтпай эле коелу, ушак болот, эмне кереги бар? Бирок мен билем өзүм. Ошентип айтылганын. Нечева Дүйшекеевага дептир. Анан ал сөздү уксаң деле жүрөгүң ооруйт да. Бирок мен айткам, сен да кетерсиң деп. Анан 2008-жылы дагы эл артисттикке жиберилди документим. Жиберилгенде тиякта да мен эми угулат да сөз деген. Тиякта дагы ары тартып, бери тартып, эми уят эмеспи? Ушунча жыл иштеп атса, ырдап атса, анан алыш керек эле деп ары бери түртүшүп атышып, соодалашып атышып, анан мага даңк медалин беришкен. Эми ал түшүнүктүү да, кичине эс ала тур дегени. Мейли деп ага деле эс алып жүрдүм. Анан эле канча жыл бою документим барды. Ушу акыркы жылдары бары бератты. Министерствого барат, министерстводон өтөт, ага үйгө барат деле жок, таппай калат эч ким. Дүйшекееванын документи жок болуп чыгат. Анан мен деле акыр аягы чын эле тажадым. Эми кеп, могу народный же болбосо сенин бир генерал экениңдин анда деле эмес деп ойлойм да. Эгер адам болсоң, эгер эл менен болсоң, эгер эл сени бааласа, анын баарын ойлоп, анан мен ойлодум, менде ден соолук болсун, менде тирүүчүлүк болсун, мен эл ичинде болоюн, айлана чөйрөм аманчылыкта болсун. Народныйды канча чоң таланттар, канча адамдар албай кетти, көрбөй кетти. Алар деле жатат жердин алында, алгандар деле жердин алында жатат. Бул тирүүчүлүктөгү өнөр адамдарынын эмгегиңдин баасы, анан сенин курум намысың экен. Ошон үчүн Мирзат, мен ойлойм, колума тийип калды, ошо киши кеткен окшойт деп. Тамаша, ал кеткен эч эле. Анан буйрук экен, мына буйрду, кеч дейт. Мен кеч деп деле ойлобойм. Мейли, мен эмнеси болсо да элдин арасында болдум. Аман болдум, ырдадым. Бул эмненин кесепетинен мен эми алдым. Мен тирүүмүн, мен бармын. Ошон үчүн мен бүгүнкү күнү алып отурам. Бул убакыттын жеткен учуру. Сиз кандай ойлойсуз? Негизи ырчы тандашы керекпи? Мен бул жерге барышым керек, бул жерге барбашым керек, митингке ырдабашым керек, бияка ырдашым керек деп. Бирок баары тең эл да, угармандар да. Жанагы баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Биз чыгып алып ок атып аткан жокпуз да. Граната ыргытып аткан жокпуз да. Эл кыйналып атат, эл эзилип атат. Ошол элди телевизордон көрүп отуруп, кандай жүрөгүң ооруйт? Кандай болгон күнү дагы биз, мисалы үчүн мен элдин арасындамын. Бир жолу бир маршруткада кетип баратсам, жок, маршрутка эмес, 18-ci автобуска шашып-пушуп түшүп, автобус менен эле тиги пробкага караганда деп кетип түшө калдым. Түшө калсам, бирөө айтат, "Эже, саламатсызбы?" "Саламат" деп учурашып, алдын эле тура алган, бир эле остановка болчу. "Саламат" деп эле мынтип карап койсом эле. "Эмне, сиз да жөө жүрүсүзбү?" дейт. "Кандай жөө жүрөм? Автобуста баратпаймынбы?" десем, "Жок, сиз
машина менен жүрбөйсүзбү, машинеңиз барго дейт. Мен айттым, кеп машинеде эмес, кеп адамдын өзүндө. Мен элдин арасында баратам, жалгыз бараткан жокмун да десем, деп мага таарынган жокпу, ошо ойдон калды. Анын сыңарындай эл менен болуш керек. Элден чыгып каяка барасың бир зат? Эл менен. Ачка болсоң да эл менен ачка болуп атпайсыңбы? Ток болсоң дагы. Ушу мен филармонияны ошо ачкачылык кестеде атыштай алган жокмун. Себеби бизде да болду. Соода кылып, жамбагыш керек да. Соода кылыш керек, мынтиш керек. Мен ошо күндөрү дагы ошо филармониядан басып кете алган жокмун. Аттап чыга алган жокмун. Ачка болдум, ток болдум, бирок мен ошол жерде иштедим. Эми биздин айлыгыбызды айтпаса да белгилүү. Эгер угармандар, күйөрмандар тойго чакырып ырдап бериңизчи десе барасызбы? Күйөрмандар азыр жаштар ырдап калбадыбы? Бирок азыр ушундай болуп калды, бир группа түзүп алышып, өздөрү менен өздөрү барышып, ушу тойлорду бүтүрүп келгендер да болуп калды. Анан эми мени кошуп алчы деп, ушу менин бир мүнөзүм бар экен. Айтпаса да түшүнүктүү дегенчи. Ошо бирөөгө барып, ай мени деле чакырып койчу, мени деле кошуп койчу деген сөздү мен айта албайм. Эгер чакырса, мага баланча төлөйсүң деп да айта албайм. Мага эгер ниетим чаап барсам, мага ким канча берсе мен ошого ыраазымын. Ушинтип кетем да, анан $500, анан 300 дегенди мен айта албайм. Айтайын дегеним, сиздин кесиптештер айрым, ошо сиздин мундун өкүлдөрүнөн, кээ бирөөлөрүнөн угуп калам да, академиялык деңгээлдеги ырчылар тойго ырдабаш керек, ырдабай эле койсо туура болмок эле деп. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми бир четинен биз мурда бизди академиялык эл аспаптар оркестринин ырчысы деген бизде титул бар да. Биз жөн эле барып бир тойлордо ырдап калсак дагы бизде жумушта собранияга салчу. Мурда. Силер тойдун ырчысыңарбы? Силердин эми өзүңөрдүн салмагыңар, өзүңөрдүн эмес болуш керек да, бир кармаган бир орду, ордубуз. Ордубуз болуш керек да. Анан азыр эмне? Ошол эле филармониянын сахнасына кийген костюм формаларды кийип алып эле тойдо жүрүшөт. Ошону эле кайра филармонияга кийип келишет. Ошону менен эле аралашып эле тойдо жүрүшөт. Бирок ошо мейли жаштар, көчөгө ырдагандар, жанагы биз айткандар ырдай берсин. Бирок орду бар ырчылар чын эле орду менен болуш керек да. Деги эле кайда чакырса эле чуркап барып эле, деги эле кайда эмне кылса эле ошол жерде жүрүшкөн ырчыларга мен таң калам. Биз мүмкүн мурда ошондой бир тарбияда болуп калдык деп ойлойм да. Кийинки суроодо балким сизди тарынтып алышым мүмкүн. Туура түшүнгөнгө аракет кылсаңыз, айрымдар сизди темир аял деп айтышат экен. Өзүңүз деле билет экенсиз. Негизи темир аял деп дүйнөлүк деңгээлде Британия өкмөтүнүн былтыркыга чейин жетектеп келген Тереза Мейди айтышчу эмес беле? Анан анын мүнөзү үчүн айтыштыбы деп мен бир окуп көрсөм, анын жана темирдей бекем үнү үчүн дагы темир аял же железная леди деп аты ыйгарышкан экен. Сизге эмне үчүн ошол атты ыйгарышты деп ойлойсуз? Мен да ошондой деп аташты окшойт. Менин чын эле мүнөзүм баягы көп күлбөй, көп сүйлөбөй, эч кимге аралашпай, өз ишимди өзүм кылып, бир анан үнүмдүн аркасынан дагы, бирок бул жашыруун сырды бир сиңдим Майрам эже, Жемилеке сени айтып аткандай айтат, Майрам эже, сиз эч ким менен урушпайсызбы? Сиздин кличкаңыз бар дейт. Кандай болгон кличка? Мен ичимен ойлоп кеттим, эмне деп эле. Анан туруп эле урушпайсызбы, эч кимге айтпайсызбы? Айтпайм десем, сизди железная леди дешет. Ай, железная леди келатат, карасаң келатат деп турушат сизди дейт. А эмне менден коркушабы деп атпаймын мен. Муну мен көп жыл мурдуккам да. А менден коркуппу десем, билбейм, сиз келатсаңыз эле ошентип турушат деп. Мүмкүн ба мен үнүмдүн бийиктиги угулушу менен айтышты. Мүмкүн мен баягы мүнөзүмдүн катуулугунан айтышты. Анан мен айттым, жаман ат эмес экен, жакшы ат экен деп кабыл алып койдум.
кийинки суроо сиздин жеке турмушуңузга байланыштуу. Бир эле суроо берейин, андан башка суроо бербейм. Муну сизди келет деп уккан көрөрмандар дагы ошону сурап койчу дешти эле, аманатта. Сиз бир интервьюңузда айттырсыз, башында баарын жалгыз жасап көнүп калган жаным, кээде жолдошумдун бар жогун унутуп калып болгон жумушту өзүм жасай берчүмүн дейт. Анан көрсө жаныңда жан шеригиң болгон жакшы экен да деп айтыптыр элеңиз. Анан ошол эле көрөрмандар сизге баягы жогоруда айткандай эл көзүндөгү адамды баары эл карап турат экен да. Ошолор айтышат, мындай белый зависть дейбиз го. Эже мурдагыдан да жакшынакай болуп калды, мурдагыдан дагы өзүнө жакшы көңүл буруп калды дейт. Демек бул баягы үй бүлөлүк турмуштун үзүрүбү? Кудай куту кылсын, эми уулум чоңойду. Келиндүү болдум. 2 неберем бар. Бардыгы жайында. Мен деле өзүм жалгызбай баламды 20 канчага чыккыча өзүм карап, өзүм жүрдүм жанында. Андан кийин эми эл деле билет болуш керек. Анан мен турмушка чыккам. Анан бир жолу бир ошо тамашалап айткам, баягы өзүң жалгыз жүрүп, өзүң билип, өзүң жасай коесуң, өзүң анан кээде унутуп каласың да. Баягы өзүң көнгөн боюнча өзүң жасай бересиң ишти. Анан өзүм кайра кеңешип коюш керек эмес беле деп ушинтип калам, кээде унутуп да калчу болдум деп тамаша чыңгарлаштырып айтсам аябай күлүшкөн. Жолдошум бар, өзү аябай жакшы киши, мени түшүнөт дегендей. Түшүнгөн ошол. Бияка жиберип атат, концертке жиберип атат дегендей, өзү дагы ыр жагына мындай шыктуу, бирок эми ырдабайт деле, баягы бир жакшы жерлерге барганда бир ырдап калат. Биздин ырчыларды дагы деги эле биздин ырчы эмес, союздукун, за граница сырттын ырчыларын, кино актер эмнелерин баарын мен туруп, мен билбейм да. Ал киши бүт жашынан карысына чейин билет. Ушундай бир кызыгуу жагы бар да кишинин. Жакшы, айтканым чын тамашалап. Азыр болсо ал кишинин сөзүнөн чыкпай калгам. Жакшы. Анда да бир суроо. Мурда сиздердин аткарган ырлар алтын фондко жазылчу да. Ооба. Азыр биздин муун окуп калабыз. Баланча аткаруучунун мынча ыры алтын фондко жазылып калган деп айтылат. Ал эми бүгүнкү күндө сиз эми эки учурду тең көргөн ырчысыз да. Бүгүнкү күндө радио, телевидениялар менен иштешүү мурункуга караганда мындай чоң айырмачылыктар барбы? Болсо кандай айырмачылыктар бар? Эми бир учурда ушундай эле болуп кеткен. Барып берчиңди берип, анан ырыңды ырдатып ушинтип калышкан. Анан мен ушу көп жыл бою барып суранбай да калдым, мени берип койгулачы тиги бу деп. Баягы өз каалагандарын берип, аякта деле ар кандай бир моменттер болду да. Өйдө ылдый көп эле болду. Анан азыр эми бизде ырлар оркестр менен жазылса, же мен жеке ырдап калсам, эстрадный кылып, биз ага да өтүп албадык. Заманга жараша да. Анан азыр алып барып, баягы жаккан ыр болсо, фондко алып турушат. Золотой фондко, ооба, алтын фондко алып турушат. Соодалашкан жагын баягы айткандар боюнча болсо, бир топ эле. Бирок мен эч ким менен соодалашпайм Мирзат. Ушу жагым бар да. Мени көрсөтүшсө, кааласа көрсөтүшөт. Каалабаса мен суранбайм. Анан да бир жыйынтык суроо, андан кийин анкеталык суроолорго өтөбүз. Учурда чыгармачыл чөйрөдөгү дагы мындай адамдар дагы айтышат, угармандар кайра эле баягы жандуу үнгө ыктай баштады деп. Бүгүнкү күндө филармониянын көрүүчүлөрү, угармандары көппү? Көп. Чын эле бир учурда филармонияга деле келбей эле жанагы экөөбүз кеп кылгандардын концертине эми жөн эле баягы бутылка, гамбургер эменин баарын көтөрүп алып келип калышкан, мусор кылып. Анан азыр болсо такыр башкача. Азыр элдер келип ошо жандуу үн экенин эл түшүнүп калды. Мисалы үчүн мен 39 жыл бою оркестр менен тирүү ырдайм. Мен тирүү деп коем да, жандууну. Эл шайырлары бүт жандуу да бизде.
Ооба. Анан баягы жеке бир өзүңнүн концерттериң болуп калган ырчылар баягы кошушу мүмкүн. Азыр филармонияда көрүүчүлөр абдан жакшы келип атат. Биздин филармониянын өнөр адамдарын эл баалап калды. Себеби нагыз, таза, жандуу болуп калды. Кийинки суроолор анкета түрүндө кыска анан чын жооп бергенге аракет кылсаңыз. Калп айтсам болбойбу? Жетишпей калышыңыз мүмкүн. Сиз жактырган китеп? Агындылар. Сиз жактырган музыкант? Өтүп кеткендерден да болот. Музыкант. Түрлөрдөн айтсам болбойбу? Түрлөрдөн да болот. Мен жактырган эң таланттуу музыкант Темиркул Ниязов. Сиз кайсы залкар менен балким бир сахнада чогурдаппы, кызматташып калбаганга өкүнөсүз? Ушундай адамдар барбы? Мен өзүмдүн доорумда ошол жылдардан бери болгон залкарларды көрдүм. Мен бир гана эме өкүнүп калдым. Акын агайчы. Какен Алмазбеков. Какен Алмазбеков. Ошол агай менен мындай бетме бет сүйлөшө албаганыма өкүнүп калдым да. Акын менен. Мен бактыма шүгүр болгон өнөр адамдары, залкарлар менен көрүшүп да алдым, иштешип да алдым. Жашоодогу урааныңыз барбы? Жашоодогу урааным эле жакшылык. Айымдардан сизге жаккан сапат? Айымдардын мага жаккан сапаты таза жүрүү, түз жүрүү, анан ачыктык жаат да. Жакпаган сапатчы айымдардагы? Жакпаган сапаттары кылтыйып ишти бүтүргөндөрү. Мырзаларды кайсы сапаты кооздоп турат деп эсептейсиз? Мырзаларда эми ал белгилүү да. Мырзалар деген кол ачык болуш керек, мүнөзү ачык болуш керек, жакшы сөздөрдү сүйлөш керек, тили бай болуш керек да, анан жүрөгү таза болуш керек. Майрам Дүйшөкеева эгер артист болбогондо ким болмок? Медсестра болмок. Мындай оюн билдирген эл артисти Майрам Дүйшөкеева болду. Атайын убакыт бөлүп суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ал эми биз теле көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кайрадан аманчылыкта көрүшөлү.